Ensirep adabiyat çöyrüsü, eңшерилди улуу кыргыз дүйнөсү. Булут каптап күндүн көзү көрүнбөй, жаратылыш көз жаш төгөт токтобой. Саманчынын жолун бекип салгансып, көк асманда жылдызы жок тунжурайт. Кол тамгасы аалам кезген чыңгыз жок. Адабият эми кимди туу тутат? Кылымдарды карытабы бир күнү? Тоскондор ким Фудзиямадагы кадыр түндү? Эрте жазда кайра келсе турналар, чыңгыз келбейт, чаппайт эми гүл саратты. Жерине да уулун көпкө кучактап, элин артка түбөлүккө жибербейт. Мезгил ташбоор жыл артынан жыл узап, карлар эрийт, биз калтырган из өчөт. Дүйн элиме кыргыз деген жол салып, түрк дүйнөсү таазим эте колго алып, чыгармасы түркүн тилде басылып, окурманы окуганча шашылып. Нечен ирет орден, медал тагынды, бирок эч бир аруулуктан танбады. Берсе дагы сыйлык менен наамды, жөнөкөйлүк адамдыкты танбады. Чыңгыз ага кыргыз элдин сыймыгы, көктө жанган адабият жылдызы. Жылдыз, чыңгыз, кыргыз булар эгиздей түбөлүккө өчпөйт, жашайт сезимде. Аалам алпы Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун кыргыз адабиятына кошкон салымы аябай чоң. Бир гана кыргыз адабиятына эмес, анын чыгармалары дүйнөлүк масштабтагы чыгармалардын катарын толуктап турат. Бир катар мамлекеттерде Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окушат. Анын чыгармалары көптөгөн тилге которулуп келет. Айтматов жазуучулукка киришүү менен бирге татаал жана узак сапарга аттанып жатканын билген жана ага даяр болгон. Анын жасаган эмгеги өз жемишин берип отурат. Азыркы жаш муундардын арасында да Чыңгыз атабыздай мыкты жазуучу болсом деп самагандар аз эмес болсо керек. Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү жаштарга мотивация берип турат. Акыл жаштан, асыл баштан демекчи, аракет кылса, максатына жетүүгө талпынса, ар бир адамдын колунан келет. Биз кыргыз эли Чыңгыз атабыз менен дайыма сыймыктанабыз. Ааламга аты чыккан жалгыз кыргыз, түбөлүк жашай берет биздин Чыңгыз. Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамлай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдагы улуу сапаттарды таба билген. Улуу жазуучубуз айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Чыгармалары совет мезгилинде жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кемеңгерлиги кечекини бүгүн көркөмдөп айтып бергендигинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Айтматовдун ар бир чыгармасында өмүрдүн кереметтигин даңазалоо менен бирге адамдар адамдыктан кетпегиле деп көр дүйнөдөн жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып, маңкурт болуудан сактап калууга чакырык жасап, жамандык кылба, уурулук кылба, ушак айтпа, адам бол деген осуяты биздин кулагыбызга коңгуроо сымал угулуп тургансыйт. Айтматов ааламы кыргыз барда кылымдарга кемибес, кенчтүү дүйнө катары, урпактарга угут, руханий мүлк болору, кыргыздын келечек муундарынын мухитинде калдайган кеме болору шексиз.